Өткөндө ГКМБ башчысы Камчыбек Ташиев көлдү кыдырып жүрүп айтпадыбы? Кээ бир айыл өкмөттөрдү зекип. Силерди текшериш керек. Жакында камалып кетишиңер мүмкүн деп эскертпедиби? Дал ошондой эле айыл өкмөттүн көбү ушу бывший ИИда казылкыларын бүт текшериш керек болуп калды. Ошолордун бирөө Көлбаев Найзабек. Ошол Көлбаев Найзабек былтыр кызматтан кетип атып, кал саттуу жарандан $8.000 алат. Мен сага Садовой айылынан жер тилкесин алып берем деп, $8.000. Аны дагы мурун чогуу иштешкен Сооронкулова Күлия аттуу келиндин колу менен жасайт. Растиканы ошол аркылуу жазып берет, жасатып берет. Ошо менен же жерден жок, же акчадан жок. Белки калыс деген байкушту темселетип келүүдө. Мына ушу көрүп койгула. Найзабек Көлбаев деген ушу болот мына. А сен, Найзабек, госслужащийдин этикасына туура келбейт сен бул кылыгың. И вообще эле чиновниктин жүрүм турумуна туура келбейт. Жөн эле катардагы атоолду алдап кеткен сыяктуу эле $8.000 алып, анан бербейт экен болбойт, уят иш. Берип койгула өстө, уктуңбу? Тега калчы көтүп атат сени. Мына көрүп кал ошол.